Бишкек шаарынын мэриясы алдыда коомдук транспортко болгон жол кире акысын көтөрүүнү пландап жатат. Аталган токтом учурда коомдук талкууга коюлган. Ал эми алдыңкы учурларда шаардык кеңеш бул маселени кароого алат. Токтомдо төмөнкүдөй баалар сунушталган. Троллейбустар жана автобустар 15 сом. Маршруткалар саат 6:00 баштап 20:30 чейин 21 сом. Саат 20:30 баштап 6:00 чейин 32 сом. Номер 233, 234 экспресс маршруткалары 22 сом. Ал эми номер 123, 226, 252 экспресс маршруткалары 32 сом. Автобустарда жана троллейбустарда салмагы 40 килограммдан ашкан же 50-60-100 сантиметр өлчөмүндөгү бир дана жүктү ташуу үчүн 10 сом. Мектеп окуучулары үчүн транспорт картасы, электрондук билет 1 айга 320 сом. Ал эми шаардык каттоосу бар жарандардын төмөнкү категориялары үчүн акысыз жүрүү укугун берүү сунушталууда. Пенсионерлер, мүмкүнчүлүгү чектелген 1-2, 3 топтогу майыптар, бала кезинен ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар, 7 жашка чейинки балдар Кыргыз почтасы ачык акционердик коомунун почтальондоруна өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткаруу учурунда коомдук транспорт менен акысыз каттоо үчүн ээсинин сүрөтү жана аты жөнү көрсөтүлгөн транспорттук карта болушу керек. Сунушталып жаткан токтомдо коюлган баалар бардык экономикалык шарттар эске алынып, тийиштүү адистер тарабынан коюлган. Бул баалар шаардык кеңештин жыйынында депутаттар тарабынан талкууга алынып, өзгөрүүсү мүмкүн. Ал эми жол кире акысын көтөрүү маселеси өлкөдө баалардын өсүүсүнө да байланыштуу болуп жатат. Учурда бензин, солярка, күйүүчү майлардын жана тетиктердин баалары кымбат болуп жаткан менен түшүндүрүшүүдө. Күйүүчү майдын баасынын, анын ичинен солярканын баасынын кескин түрдө өсүшү. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, күйүүчү майдын баасы көтөрүлсө, бардык тармактарга мындай өзүнүн таасирин берет. Анын ичинде жанагы унаа тетиктердин дагы баасы кескин түрдө өсүп кетип атат. Акыркы баа болуп эсептелбейт. Бул талкуунун алкагында бир жаңы баа жаралышы мүмкүн. Ал эми коомдук транспортко болгон жол кире акысынын көтөрүлүүсү айрым калаа тургундарын ынандырган жок. Ансыз да баалар көтөрүлүп, кымбатчылык орун алып жатканын эске салышууда. Ошол эле учурда күйүүчү майга болгон баанын кымбаттыгын эске алып, колдогон жарандар да жок эмес. Бир кымбаттаганда болбоготун эле. Мен да көрүп шоке болдум аябай. Билбейм эми. Мага анда айырмасы эле жок. Эмнеге? Не знаю, кымбат эле да баары. Сен элдин катын сора бере ушинтип эле. Жолду көтөрсө, светти көтөрсө, абаны, сууну көтөрсө. Кыргызстандан көчүп эле кеткен инсан го дейм мындан көрө. Анан жана көп балдары барларга, мисалы үчүн 3-4 балдары уккандарга действительно жалко. Эми өтө көп эмес, азыр 15 сомбу? 20 сом болсо болот ошо. Водительерге удобный сдача бергенге туура эле 20 сом мен туура эле көрөм. Ала көрсөк деле Казакстанда эле 150 теңге, ал где-то бир 30 сом, 35 сом. Эске деле көтөрсүн, бензин кымбаттап атпайбы? Мурун 10 сомдон деле иштешип келген 15 сом деле болот го. Эми маршруттук каттамдарда деле адамдар бардыгы эле эме болбойт да. Ошого канча батса ошого шкап салып иштейт да. Ошого байланыштуу 15 сом эле туура го дейм. Учурда айтылып жаткан кымбатчылык айдоочулардын көөдөнүндөгү негизги көйгөй. Алар эл өкүлдөрү күйүүчү майларды көзөмөлгө алып, маселе көтөрүшсө жакшы болмок дешет. Анткени калк үчүн учурдагы 15 сом жол кире акысы ыңгайлуу дешет. Айрымдары баалардын кескин өсүп жатканына байланыштуу орто баалар коюлуусу керек деп билдиришүүдө. Солярка арзан болсо, бизге мисалы үчүн 15 сом хватает. Бүт барына запчастьтин баары потолок болду, 2 есе кымбаттады. Майдын баасын көрүп атасыздар. Ошол эгер майдын баасы ылдыйласачы, жол киренин кымбаттатып эле кереги жок. Анда запчастьтин немелери да түшөт. Продуктлар арзан болсо 15 сом менен жүрө бермекпиз биз делечи. Бизде дагы үй бүлөнү багыш керек. Машинаны багыш керек, эки жерди багышыбыз керек болот. Ошон үчүн 20 сом туура эле болмок. Кайра ушул эле нормально эле го дейм 15 сом. Ал элдин деле кыйнайсың. Биз карапайым эле эл кыйналат, ал тиги өйдө жакта отурган эмелер кыйналбайт. Үстүдөгү биздин депутат акелерге, чоңдорго кайрыларым, ушу солярканы чүрүп берсе бизге бир 55-60 сом кылып берип койсо, ошол сонун болмок кош да бизгечи.
чын эле карапайым эле биз эле кыйналабыз. Жол кире ошо 15 сомдон эле калып, Саверканы бир жагынан чечип, арзандатып кылып берсе бизге жакшы болот эле да. Эскертсек, Бишкек шаарында акыркы жолу 2021 жылы 1 ноябрдан тарта автобус жана троллейбуста жүрүү акысы 8 сомдон 11 сомго көтөрүлгөн. Ал эми кичи маршруткаларда жүрүү акысы 10 сомдон 15 сомго көтөрүлгөн эле. Бишкек мэриясы калаадагы кичи маршруткалардын ордуна автобустарды көбөйтүүнү көздөп келет. Ал үчүн 1500 дана автобус жетери болжолдонгон. Өткөн жылы бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнүп 120 дана автобус сатып алынды. Учурда анын 82си кампага келип түшкөн, калган 38и жакынкы күндөрдө алып келүү күтүлүүдө. Нурзада Сыдыкова, Калыс Бактыбеков, регион, Бишкек.